Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Урматтуу президент мырза, биринчи суроом шайлоо боюнча болот. Шайлоо сиздин оюңуз боюнча кандай өттү? Мыйзам бузуулар болгон жокпу? Добушубузду уурдап алдыңар деп ызы чуу салган партиялар чыкты. Чындап эле добуштар уурдалдыбы? Шайлоо жакшы өттү. Бул менин баам эмес. Биринчи кезекте көпчүлүк элдин баасы, экинчиден дүйнөлүк коомчулуктун, эл аралык байкоочулардын баасы, КМШ, Европа, Шанхай кызматташтык уюму, түрк дүйнөсү, араб өлкөлөрү жана Америка өлкөлөрүнөн келген 800гө жакын байкоочулар катышышты. Шайлоонун эртеси алардын баары өз бааларын беришти. Шайлоолор эң жогорку деңгээлде өттү деп алгылыктуу айтышкан өлкөлөр болду. Ошол эле демократиялуу делген Европа, Америка өлкөлөрү дагы жакшы баа беришти. Анын баарын өзүңөр деле массалык маалымат каражаттардан көрдүңөр да. Баары шайлоо калыс өткөнүн, добуштар уурдалбаганын, техника калп айтпасын жакшы билишет. Себеби ошол эле өнүккөн мамлекеттер ушул техникалар боюнча бизден 50 жыл алдыга кеткен. Эгер чындап уурдалган болсо, жакшы айтмак түгүл дүйнө жүзүнө дүңгүрөтө жарыялап чыгышмак. Мына Кыргызстанда ушундай болду, добуштар уурдалды деп. Ал эми добуштар уурдалды, бюллетендерди түнү менен алмаштырышат деген саясатчылардын айткандары абсурд. Республика боюнча 31 000 шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү бар. Элестетиңиз, 31 000 кишинин катышуусу менен түн катып бюллетендерди көтөрүп алып чуркап жүрүшкөнүн. Азыр 3 киши менен кыңыр иш кылсаң, бир заматта билинип калчу заман. Эгер эле бийлик тараптан басым болсо, БШКнын башчысы, адистери же участкалык шайлоо комиссияларынын 31 000 мүчөсү бийлик ушинтип басым жасады, анан биз ушинтип добуш уурдадык деп айтып чыгышсын. Мен токтоосуз эле отставкага кетип калайын. Ал эми протоколдорду кайра көчүрүп жазып аткандар ар бир шайлоодо болот. Айрымдары туура эмес толтуруп алышат, кайра оңдошот. Баары эле бирдей билимдүү эмес да. Эң негизгиси бюллетендер так болсо болду. Бул жерде болгону БШКнын катасы утулуп калган партиялардын чырагына май тамыз берди. Утулгандар өздөрү деле эң жакшы билишет. Санактар жакшы эле кетип жатканын. Билмексем болуп кыйкырып жатышат. Аларга жөн гана шылтоо керек. Серверди түшүнгөнү деле түшүнбөгөнү деле сайрап жатып калышты. Айрымдары элдин башын айлантып, өздөрү таблица чивала коюп сүйлөп чыгышты. Мына ушинтип уурдайт добуштарды дешип. Кимде ким добуш уурдаган болсо, аны Кудай өзү жазаласын. Бирок азыр техниканын заманы, азыр добуш уурдай албайсың. Добуштарды уурдоо 1990-2000 жылдары болчу. Ал убакта бюллетендер кол менен саналчу. Бир талапкердикин экинчи бир талапкерге оодарып койсоң болот эле. Азыр сервер дароо чыгарып берип коет, бул алдын ала жыйынтык. Андан кийин бир жуманын ичинде кол менен санап чыгасың. Мына ушул мыйзамдуу жана так жыйынтык. Сервер берген жыйынтык менен кол менен санаганын ортосунда анча-мынча эле айырма болот. Анткени урна санап атканда квадраттан чыгып кеткен птичканы жараксыз катар санап койгон учурлар болот. Ошол үчүн жергиликтүү комиссия өкүлдөрү квадраттан чыгарбай койгула деп эскертип турушат эмеспи? Кол менен санап жатканда андай бюллетендерди комиссия байкоочулар менен бирге жарактуу деп чечим чыгарса, ал бюллетен жарактуу болуп саналат. Ошондуктан ошол бюллетендер кошулса, ошол партия же талапкерлердин добушу көбөйөт, азайбайт. Ал эми серверге кирип жасайт, добуш уурдайт деген бул түшкө кирбеген нерсе. Урна менен сервердин аянтына кире албайсың. Сервер БШКга санактын сандарын гана чыгарып берип турат. БШК болгону аны өзүнүн сайтына жарыялап турат. Ошол БШКнын сайтынан бир санды 2 жолу салып коюп ката кетирип алышкан. Бирок тез эле сервер чыгарып берип жаткан сандарга кайра коюлган. Бул маселе боюнча мен дароо баарын чогултуп такташтырдык. Адистер эч ара моебуз жок эле ката кетирип алдык дешти. Чындыгында эле ошондой болуп чыкты. Ошондо да УКМК териштирүү кылып сурак алышты. Балким атайлап сүйлөшүп алышып, оппозиционерлер үчүн шылтоо жасап берип жатышкан жокпу деген ой менен. Андай нерсе азырынча байкалбайт. Шайлоо бүтүп, жыйынтыгы чыксын, анан дагы териштиребиз. Күнөөлөрдүн жоопкерчилигин карайбыз. Экинчи суроом Текебаев боюнча. Бийлик заказ берип сабатты деп айтып чыккандар болду. Чын эле сиздер сабаткан жоксуздарбы? Логика деген бар, Аслан иним. БШКдагы ызы чуу басылбай жатса, дагы бир көйгөйдүн мага эмне кереги бар эле? Андан сырткары бүткүл дүйнөлүк коомчулук ушул убакта биздин ар бир кыймыл аракетибизге байкоо салып турат. Анан ушундай иш жасап, жапайычылыкка барыш үчүн эси жок адам болушун керек. Кудай сактасын, ар бир ишти жет өлчөп бир кескен адамдарданбыз. Андай кадамдарга барбайбыз. Текебаевди сабап, телефон алып кетишкендер жөнөкөй эле карапайым балдар болуп чыгышты. Көп өтпөй муштаган балдар кармалды, камакка алынды, Текебаевдин телефону кайтарылды. Жөн гана
Текебаевка жинибиз келип сен тажаттың деп митингден кубалаганы келген элек деп көрсөтмө берип жатышат. Биз башында окуя болор замат ойлодук эле Текебаев өз атайын уюштуруп жаткан жокпу деп. Текебаев болсо бийликтин заказы деп чыкты. Бирок эки жактын тең тиешеси жок, жөн гана жек көрүүдөн улам митингден кубалайбыз деп келишкен тентектер болуп чыкты. Мындай жек көрүүлөр адамдар арасында бир эле Текебаевка эмес, баарыбызда бар. Ар кимибиздики ар башка санда. Кыргызстан демократиялык өлкөбүз. Ким качан кайсы жерге митинг өткөрсө укук берип койгонбуз. Бирок бул укугубузду мен бийликке келгенге чейин колдонгонго мүмкүнчүлүк берчү эмес. Эсиңиздердеби? Бакиев, Атамбаев менен Жээнбеков убагында митинг өткөрөм десең, алдын ала мэрияга сөз түрдө билдирүү берчүсүң, уруксат алчусуң, ошондо да аянтка же башка жерге эмес, Горький багына уруксат берип коюшчу. Азыр болсо билдирүүсү жок эле каалаган жериңе уюштура бересиң, бирок негиздүү тынч митингдер болсун. Эч кимдин бирөөнү митингден кубалаганга акысы жок. Чоң рахмат. Чуу чыгараткандардын баары тең эле көбүнчөсү баягы эски депутат болуп жүргөн жолдоштор экен. Аларды мен эч канча жаман сөз айткым келбейт. Кезинде алар да кызматын кылды. Азыр эми утулгандан кийин тынч жатып калган жакшы го. Мен тазалыкка таза шайланды дегенге бир эки мисал келтирейин деп атам. Мына шаардан жанагы Бекешев деген Дастан деген жигит шайланды. Жанагы Көкүлүв деген жигит шайланды шаарда мисал үчүн. Булар классический формуласын көрсөттү. Шайлоо деген кандай болуш керек, үгүт деген кандай болуш керек дегенди көрсөтүп, таза акчасы жок, эчтекеси жок өтүп келди. Болуп өткөн шайлоо тууралуу пикирлерин билдирүү үчүн бүгүн бир нече ардагерлер менен коомдук ишмерлер жыйынга чогулду. Бирок биздин саясатчыларыбыз мына 30 жылдан бери саясатта жүргөн саясатчыларыбыз бар. Ошолор өздөрүнө суроо бербей атат. Биз 30 жылда депутатта болдук, бийликте да отурдук. Эмне бир жаңылык киргиздик, Кыргызстандын өсүшүнө эмне кылдык деген суроону бере албай атышат да. Анан кийин шайлоону кайра өткөрөбүз дейт. Кайра өткөргөндө гарантия барбы? Ошол кайра шайлоо өткөрөбүз деп аткан кандидаттардын кайрадан эле элден шайланып келишине. Же ошол дагы бир шайлоо өткөргөндөн кийин гарантия барбы? Дагы ушундай митингдер болбойт, дагы тополоң болбойт деген. Жок андай гарантия. Кече биздин мурдагы спикер болуп жүргөн аттуу баштуу жигит Акмат Келдибеков деген жигит барып көрдү. Телевизордон көрсөттү го, жанагы IP технологиянын кандай немеси бар экен келди дагы өзү признавать этти. Мен туура эмес кылып турмун. Шайлоо туура эле экен деп, мына ушуну эске алсак, анан бизди баягы дүйжү чал экен деп ойлобогула. Чал болсак дагы мамлекеттин келечеги биз үчүн баарыбызга баалуу. Ошол жаштарга дагы, карыларга дагы, анан шайланам деп аткандарга, шайланбагандарга баарыбызга баалуу. Ошон үчүн тынч эле деген ойду айткым келип атат. Рахмат. Бул ирет шайлоо өнөктүгү калыстык менен өттү деген пикирлерин билдирип, нааразы болгон тараптарды адилеттүү болууга чакырышты. Мен айтар элем, бул жолдоштор биринчи иретте Кыргызстан кимге керек экенин түшүнүш керек да. Кыргызстан сизге керек, мага керек, кыргызстандыктарга керек. Башка жактан келип Кыргызстанды сактап кала албайт, өнүп өстүрүп, ынтымакты жарата албайт. Ошон үчүн биз бир сөздү айткандан мурунураак мына кыргыздарда жакшы кет бар. 7 жолу өлчөп, бир жолу кес дейт. Ар бир сөзүбүздү салмактап, таразалап, ал коомго кандай таасир берет? Коомдогу ынтымактуулукка жардам береби же наоборот тескерисинче действовать этеби? Ушул критериялардын бардыгын анализдеп туруп айтсак жакшы болот эле. Калматовдун айтымында ушул тапта БШКнын адиси кетирген катаны аныктоо боюнча ар бир партиянын IT адистеринен турган комиссия түзүлүп жаткандыгын, системаны толук түшүнгөндөрдүн пикири жарыяланмайын, курулай дооматтардан алыс болсок деген оюн кошумчалады. Пуш ошолордон өздөрүнүн өкүлдөрүн жиберсин, комиссия түзүлсүн, жанакы серверди ошордогу асуулардын бардыгын кайрадан текшерип чыксын. Себеби эгерде нарушение болсо, издер сөзсүз калат. Бардыгын жок кылышка мүмкүн эмес. Себеби видик айрыда карап турат и башкалар дагы. Ошон үчүн алар окончательно монолекинге макул болуп ынаныш үчүн комиссия түзүп туруп, экинчи вариант ошону текшериш керек. Анан мындан кийин уже таанышыбыз керек, ынтымакка келишибиз керек. Чогулгандар КМШ миссиясы, түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы, ШК жана Ислам кызматташтык уюмунун байкоочулары Кыргызстанда өткөн парламенттик шайлоо мыйзам чегинде өткөндүгүн билдиришкендигин, ага карабай ичара тытышуу өлкөгө аброй алып келбейт деген ойлорун ортого салышты. Кологошуна мамлекеттер баарына күлкү болуп атабыз биз азыр. Биз мамлекеттүүлүктү жоготуп коюш оңой экенин түшүнбөй атабыз. Ошон үчүн бир акыл эске келип алып туруп, бир итогун көрөлү, кол менен санап бүтсүн, независимый комиссия түзүлсө, ал түзүлсүн, бардыгы бүткөндөн кийин анан кийин баа берилиш керек да буга.
Туура. Промежуточный баанын кереги жок да. Маалымат катары айтсак, буга чейин нааразычылык билдирип жаткан Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков кечээ бул маселени адистер менен талкуулашкандыгын, Борбордук шайлоо комиссиясынын сервериндеги маалыматтарды алмаштырып салуу мүмкүн эмес экендигине көзү жеткендигин билдирген. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.